Саламатсыздарбы биздин урматтуу бизнес өнөктөштөр? Кандайсыздар? Биз сизге бүгүн сонун жаңылык, сонун маалымат даярдадык. Ошон үчүн кунт коюп оңуңуздар. Мына биз жаңы доорду, жаңы стартты баштап алдык. Ошон үчүн биздин бизнес өнөктөштөрүбүз үчүн сонун жаңылык. Сизге атайын сиздер үчүн биз уникалдуу, эксклюзивдүү программа даярдадык. Бул сенин жаңы башталышың. Бул жерде сиздер бардык квалификациялык сыйлыктарды кайрадан жыйнап алганга мүмкүнчүлүк берилет. Бул биздин иштеп жаткан өнөктөштөрүбүз үчүн бул программа 1 февралдан тарта башталды. Сиздин тажрыйбаңыз бул сиздин капиталыңыз. Ошон үчүн сизге буну акча кылып тажрыйбаңызды чыгарып алыш үчүн сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз. Кунт коюп оңуңуздар. Бул сенин башталышың, жаңы башталышың программанын уникалдуу мүмкүнчүлүгү. Мисалы үчүн сиз эгерде жаңы новичок болуп 1 февралдан кирген болсоңуз, сыйакы планына жараша гана квалификация сыйлык бир жолу төлөнүп турмак. Бирок биз сизди бул программа менен сизге сонун мүмкүнчүлүк беребиз. Бул эгер сиз бизнес өнөктөш жаңы сыйакы планынын шарттарына ылайык өзүңүздүн максималдуу жетишилген статусуңузду тастыктасаңыз, анда компания артта калган бардык статустар боюнча квалификациялык сыйлыктардын жалпы суммасын төлөп берет. Бул кандайча? Мисалы үчүн сиз азыр жаңы сыйакы планына директор болуп өткөн болсоңуз, анда мурунку артыңызда калган статустарыңыз үчүн дагы бир жолу квалификация сыйлык жыйнап алсаңыз болот. Азыр мен сиздерге шарттарын айтып берем. Ким катыша алат жана качан баштоо керек? Катышуучулар бул 1 февралга чейин компанияда катталган бардык бизнес өнөктөштөр. Жетишкен статустар жана командасы менен профессионалдар. Сиздер уже профессионал болуп калдыңыздар. Катышуу убактысы бул 1 февралдан баштап 31 июлга чейин. Бул программа 6 ай жеткиликтүү болот. 1 февралга чейин, 1 февралда кайсыл статус менен аттанган болсоңуз, ошол статусту сиз тастыкташыңыз керек. Бул жалпы квалификацияда 4 кадам бар. Биринчи кадам бул фиксация, демек бекитүү. Бул жерде 1 февралга сиз жеке кабинетиңизге кирип, кайсыл статус менен жаңы сыйакы планын өткөнүн карайсыз. Экинчиси активация. Программа жүрүп жаткан мезгилде сиз каалаган айда 6 айдын ичинде сыйакы план шартына ылайык өз статусуңузду тастыктайсыз. Талаптарын аткарасыз. Дал ошол айдан тастыктоо үчүн баштапкы ай болуп эсептелинет. Үчүнчү кадам бул тастыктоо. Сыйакы планына ылайык талап кылынган эсептик мезгилдердин ичинде статусуңузду сактайсыз. Демек, кийинки мисалдарда мен сиздерге түшүндүрүп берем. Сыйлык бардык мурунку статустар үчүн бир жолку төлөмдү негизги эсепке алсаңыз болот. Ал жерден жеке ишмер катары негизги сиздин негизги эсептен жеке ишкер катары акчаларыңызды, квалификациялык сыйлыктарыңызды чыгарып алсаңыздар болот. Тастыктоо эрежелери сиздин статусуңузга жараша болот. Платина менеджер, коло менеджеринен платина менеджерине чейин катар тастыктоо аткарыш керек, катар ай боюнча. Жана директордон өйдө жогору статустагылар буларга ийкемдүү графиги берилет. Мисалы үчүн, эгерде сиз директор статусун тастыктай турган болсоңуз, анда сөзсүз түрүндө сиз 6 айдын ичинде 4 жолу тастыкташыңыз керек. То есть 4 ай тастыктоо керек. Бул ийкемдүү график болуп эсептелинет. Marine House бизнес өнөктөштөрүнүн статустары бул билесиздер. Статус бул компаниянын бизнес өнөктөшүнүн карьералык өсүшүн чагылдырган көрсөткүч. Статус эсептешүү мезгилинин жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр бир убакта аткарылганда гана ыйгарылат. Бул командалык көлөм, демек PV боюнча талаптар жана статустар боюнча компрессияны эсепке алуу менен түзүмгө, структурага карата талаптар. Статустар боюнча компрессия деген бул эмне? Бул статуска жетүү үчүн түзүмдү эсептөөдө зарыл болгон статуска жеткен бизнес өнөктөштөр гана эске алынат. Статусу төмөнүрөөк болгон өнөктөштөр эсептөөдө эске алынбайт. Буну сураныч унутпаңыздар. Кийинкиси бул маанилүү шарттар жана чектелүүлөр.
Эң биринчиси бул кирүү айын аныктоо. Статуска квалификациялоонун биринчи айы болуп февралдан июлга чейин эсептелинет. Максималдуу жетишилген статус биринчи жолу тастыкталган ай болот. Мисалы үчүн сиз февралда директор статусу менен өткөн болсоңуз жаңы сыйакы планына, анда сиз февралдан июлга чейин ушул убакыттын ичинде тастыкташыңыз керек директор статусун. Бир жолку аракеттин эрежеси программа бул бир жолу гана кирүүгө болот. Демек сиз февралдан июлга чейин үлгүрбөсөңүз, анда тилекке каршы бул программага катыша албайсыз. Чыгарылуучу коркунучу, эгерде сиз статусту тастыктабасаңыз, айлардын үзгүлтүксүз шарттарын мисалы үчүн бузсаңыз же белгиленген мөөнөткө керектүү айлардын санын топтой албай калсаңыз, анда сиз программадан чыгарыласыз. Эң натыйжасы бул сиз сенин жаңы башталышың программасы боюнча жалпы төлөмдү алуу укугун жоготосуз жана сыйакы планын стандарттуу шарттарына өтөсүз. Демек, кадимки эле жаңы сыйакы план менен иштей бересиз, бирок бул программага тилекке каршы катыша албайсыз. Ошон үчүн бул маанилүү шарттар жана чектөөлөрдү сураныч эске алып туруңуз. Ийгиликтин сценарий жана туруктуулук жана тастыктоо. Келиңиздер, мисал менен сиздерге түшүндүрөйүн. Мисалы, алтын менеджер статусунда сиздер катарынан 2 ай тастыкташыңыз керек. Алтын менеджердин тастыктоосу бул 2000 PV командный объем, командалык көлөм жасоо. Демек, сиз мартта тастыктасаңыз, анда апрелде дагы 2000 PV командалык объем көлөм жасашыңыз керек. Ошондо май айында сиз коло менеджер, күмүш менеджер жана алтын менеджер статустары үчүн жалпы квалификациялык сыйлык аткарасыз. Экинчи мисал, эгерде сиз директор статусу менен өткөн болсоңуз, анда сизге ийкемдүү графиги туура келет. Бул жерде мисалы февралда тастыктаган болсоңуз, анда мартта тастыктап, бирок апрелде бир кандай бир шарттар менен тастыктай албай калган болсоңуз, анда май, июнда тастыктап калган болсоңуз, сиз июль айында коло менеджер, күмүш, алтын жана платина менеджер жана ошондой эле директор статустарын үчүн жалпы квалификациялык сыйлыкты негизги эсебиңизге түшөт. Демек, 6 айдын ичинде 4-өсүн сөзсүз түрүндө тастыкташыбыз керек. Кийинки биздин мисал бул директордон рубин директоруна секирүү. Мисалы үчүн сиз директор статусу менен өттүңүз. Февраль айында сиз максималда жетишкен статус бул директор болду. Бирок апрелде сиз рубин статусуна жетип 40 000 PV жасадыңыз. Супер, куттуктайбыз сизди. Ошондо сизге 9 ай мөөнөтү берилет. 9 айдын ичинде сиз 6 жолу рубин статусун тастыктайсыз. Натыйжасында эмне аласыз? Рубин директорго чейинки статустарын үчүн жалпы квалификациялык сыйлык аласыз. Ошондо коло менеджер, күмүш, алтын, платина, директор, акак директор жана рубин директордун квалификациялык сыйлыктары сизге жеткиликтүү болот. Кийинки биздин шартыбыз бул эмне кылбоо керек? Платина менеджердин катасы тастыктоо ыраттуулугун үзүлүшү. Мисалы үчүн, сиз платина менеджер менен менеджерин тастыктадыңыз. То есть 1 февралда жеке кабинетиңизде сиз платина менеджерсиз. Бул жерде мартта 4000 PV жасадыңыз, апрелде 4000 PV, бирок майда сиз 4000 PVге жетпей калсаңыз, демек 2000 PV эле мисалга жасап калсаңыз, алтын менеджер катары, анда тилекке каршы катар шарты бузулду, төлөм жоготулду. Демек, бул жерде сиз квалификациялык сыйлыктарды албай каласыз. Кадимки жаңы сыйакы пландын шарттары менен андан ары иштей бересиз. Буну сөзсүз сураныч кунт коюп, жакшылап эстеп калыңыздар. Вице-президенттин узак мөөнөттүн стратегиясы. Бул 5-чи мисал. Эгерде 1 февралга карата сиз рубин директор статусу менен кирген болсоңуз, сиз 40 000 PVни ачтыңыз. Кийинки учурда сиз ошол менен июлда, эң акыркы айда, мисалы үчүн сиз вице-президенттин көлөмүн жасап койдуңуз. Бул бизде 620 000 PV да. Анда сизге
июнь 2027-ге чейин бир жылдын ичинде 6 жолу тастыктоого мүмкүнчүлүк берилет. Ошондо вице президентке чейинки баардык статустар үчүн квалификациялык сыйлыктарды жалпы суммасы менен аласыз. Сиз азамат атка коносуз жана толтура сонун квалификациялык сыйлыктарды сиздин негизги эсебиңизге ала аласыз. Бул программада эмне үчүн катышуу керек? Биринчиси бул киреше. Жаңы сый акы планына эң кирешелүү өтүү да. Демек сиздер новичокко да, жаңы келген адамга, жаңы келген бизнес өнөктөшкө берилген шарттар сизге да берилип атат. Болгону бул мөөнөтү чектелген. Экинчиси бул лидерлигиңизди көрсөтүү үчүн сиздин жеке натыйжаңыз бул команда үчүн билесиз эң мыкты үлгү болот. Жаңылануу жолун биринчилерден болуп өтүп, өзүңүздүн командаңызга үлгү болуп көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Жана чеберчилик үчүнчүсү бул максималдуу жетишкилген статусуңузду иш жүзүндө тастыктап, татыктуу таанууну алыңыз. Демек бул сонун мүмкүнчүлүк, ошон үчүн мүмкүнчүлүктү колуңуздан кетирбей, сураныч бул шарттарды аткарыңыздар. Жаңы башталышка даярсызбы? Анда 1 февралда жеке кабинетиңизге кирип, же болбосо 1 февралдан кийин бул видеону көрүп атсаңыз дагы жеке кабинетиңизге кирип, өзүңүздүн максималдуу жетишкен статусуңузду текшериңиз. Февралдан июль мезгилине чейин статуска жетүү планын жазыңыз. Аракет кылыңыз, ар күнү жыйынтыктарды талдап, зарыл болгон учурда аракеттер планыңызды оңдоп, түздөп туруңуз. Сиздерге мен чоң ийгиликтерди, статустарды каалайм. Сиздерде баары болот, сиздер кыйынсыздар, чеберсиздер, тажрыйбаңыздар аябай көп. Ошон үчүн биздин компаниябыз менен кайрадан артта калган статустагы квалификацияларыңыздарга жыйнап алган үчүн мен сиздерге каалайм. Көргөнүздөр үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө.